2021 апрель айында Баткен областындагы чек ара кагылышуусунда Атабекенди жана мамлекеттик чек араны коргоодо активдүү катышкандыгы үчүн Жалал Абад шаарынын аймагында коомдук коопсуздук сактоо ички иштер бөлүмү менен тагыз байланышта болуп, Баткен областынын Лелик районунда жайгашкан Булунду чек ара заставасында баатырларча курман болгон. Ассаламу алейкум, аталар, апалар, агалар, инилер, бир туугандар. Биздин бардыгыбызды бириктирген бир туу бар, бир мекен бар. Кыргызстан деген башка өлкө жок, бир гана өлкө бар. Адамдын өмүрү ушунчалык кымбат, бирок өмүрдөн да кымбат нерсе бар, анын аты мекен. Аны сактабасак, башка эч ким сактап бербейт. Бек мырза көрүп турам, чырактай жигит экен. Апасынын үнүн угуп атам. Кудай ушу ботом дедирбесин. Апанын жүрөгү оорубасын деп, согушка баратам дебептир, тойго деп кеткен экен. Жигиттигин карабайсыздарбы? Бирок бир деген суранайын, Бек мырзаны өлдү дебегеле, бул менин сөзүм эмес. Шейттерди өлдү деп айтпагыла дейт, алар өлбөйт экен. Кудай буйрса Бек мырзанын аты өчпөйт, сөөгү чирибейт, ишенгиле ошого. Күлгөн бойдон турасың дейт, бейишке кеткендин белгиси ошол. Акыреттеги ордун көрсөтүп туруп, Алла Таала жанын алды. Бирок азыр канча ыйлабайлы, ырыскысынын түгөнгөн күнү ошол экен, суусунун түгөнгөн күнү ошол экен, жер бетинде бутуна орун калбаган күнү ошол экен. Бирок бир деген айтып коеюн, бала болуп туулду, баатыр болуп кетти. Мен деген баатырлар өткөн, кол баштар өткөн, шейиттикти тилеген, бирок шейиттикке жеткен эмес. Жараткан бул жигитти жакшы көрөт экен. Аркасында укум тукум калбаптыр. Бирок Майсалбектин катын бир окуп коюңуз. Мына ушул турган мөмө Биялманын мөмөсү, ошону Бек мырза деп билиңиздер. Асмандан булут өтсө ошону Бек мырза деп билиңиздер. Тоону көрүп ошону Бек мырза деп билиңиздер. Эки түрдүү көз тозоготун көрбөйт. Биринчиси мекен деп уктабай чыккан көз дейт, экинчиси жараткандан коркуп ыйлаган көз дейт. Жараткан Кыргызстанды сактасын, мекен үчүн жанын берди, биз үчүн жанын берди. Мен Бек мырзаны көрүп кыргыз экениме дагы бир жолу сыймыктандым. Мен Бек мырзаны көрүп туунун кадырын, мекендин кадырын дагы да көбүрөөк түшүндүм. Анан айындар, мына жерде жоокерлер турат, Кудай ушулардын өмүрүн сактасын. Согуш батыраак бүтсүн. Эгерде ким ушуну баштаса, акыретте сөзсүз жооп берет. Азыр балким ыйлап атасыздар, бирок акыретке барганда көрөсүздөр. Апа, ата, ош этип кеткеним жакшы болуптур. Шейиттигимдин берекеси менен даражам көтөрүлдү, бейишке түштүм, күнөөлөрүм кечирилди деп айтат Кудай кааласа. Рахмат атасына, рахмат апасына. Кудайым акыретін абат кылсын, бул дүнөдөгү жакындарына оомат дөөлөт береке берсин. Мындай согуш экинчи болбосун. Сабыр кылыңыздар, Кудай кааласа. Ушул укум тукумга миңдеген Бек мырзалар берет Алла Таала. Сабыр кылыңыздар. Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Укум бу дүйнөдө калган жакындарын Алла Таала мекине даражасын бийик кылсын. Ушундай уулду тарбиялаган апага, атага чоң рахмат. Сөз кезеги Ноокен райондук мамлекеттик администрация Кийин баскынчылардан өзүн өзү коргоп согушкан болсо, согуштан жан таслим болгон болсо, Кохо шахид ал шахид деди. Көзөтүп кеткен бардык биздин шейиттерибизден курмандык болгон кичинекей кыздарыбыздан бери Кудайым бардыгын